Ассаламу алейкум, амансыздарбы, ардактуу замандаштар, кымбаттуу көрөрмандар, Тез Жария YouTube каналыбыздын катталуучулары, көрөрмандары. Кечээ күнү 17 ноябрда ушул жерде тартып чыгарганбыз күнгө дүйшөмбү күнүндө. Ал эми бүгүн 18 ноябрь күнгө шейшембе. Кечээ күнгө чыгарган маалыматыбызга көптөгөн көрөрмандар качан асфальт басылат экен, качан бүтөт экен деп сурамжылоолорду ташташтыр. Суроолорго жооп беретинде биз бүгүнкү чыгарылышты баштадык. Атайын сиздерге жооп беретинде дал ушул видео кененирээк чыгарылыш болсун. Анда дагы да болсо көрө кетиңиздер. Мына биринчи катмар, асфальттын биринчи катмары төшөлүп башталыптыр. Эң сонун көрүнүш. Буюрса жол ачылса керек. Мындан кийинкиси экинчи катмары дагы басылса, дээрлик жол бүтүп калат экен. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Амансыз байке. Соңуңуз жакшыбы? Ушул жерде иштейсизби? Жумуш кандай жүрүүдө? Жумуш жакшы. Эртең финиш болот. Үстүгө дагы басабыз. Эртең дагы басасыздар. Сиз эмне жумуш аткарасыз бул жерде? Эмне жумуш аткарасыз? Эми каток басамын. Каток? Четиндегилердиби? Ошондо бордюр коюлат деме? Четине? Кичинекей. Буршаткалары дагы басылат да, жол таман таштары. Канча күндөрдө бүтүп калат аба буюрса эми? Жол буюрса канча убакыттарда бүтүп калат? Эртең комон бүтсө, индинеге жол ачылат да, мына эмес. Мынул үстүнө дагы эртең дагы басылышы мүмкүнбү же ушуну эле экинчисин басабы? Үчүнчүсү. Бул үчүнчүсүбү? Үчүнчүсү болот. Чисти анан чыгарат да муну азыр. Демек 3 катмарлуу. Кече бир басты. Кечегисинде баскан бар беле түгүндө баягы. Мына неме кылып. Тегиздегени. Тегиздеген оны. Азыр мына колдун мына үстүнө басты. Ал дагы кайрадан дагы начисту кылат да. Үчүнчүсүндө. Дагы көтөрөт да оны неме. Ошондо канча сантиметр болду общий? Бардыгы бирге. Бардыгы 30 бир ошондой болот. 30 сантиметр болобу? Жолдун асфальттын төшөлгөн калың катмары демек 30 сантиметр болот экен. Ишиңиздерге ийгилик болсун аба. Көрдүңүздөр, могул жакта техникалар турат. Биз дээрлик ардактуу замандаштар, Алишер Навай атындагы көчөдө жүрөбүз. Алымбек Татка атабыздын атын алып турган көчө менен дал ушул Курманжан Атка энебиздин атын алып турган көчөнү кесилиш менен кесип өтүп, эки жол чырак бар. Жогорку жакта. Тагыраагы Достук көпүрөсүнөн бери карай. Бул жак болсо Курманжан Атка энебиздин атын алып турган көчөгө чейинки аралык. Бул жагын билесиздер, Алишер Навай атындагы көчө. Энесай жанагы тойканасына чейин чыгып кете турган аймак. Бул жер азыркы учурда жумуш иштеп жаткан байкелерибиздин айтышы боюнча экинчи катмары басылыптыр. Эми үчүнчүсү дагы бар экен. Эртең буюрса үчүнчү катмары басылса, демек аз күндөрдө жол ачылуу аземине жетип калат экен. Анан айланып ары бери баспайсыздар. Жол тыгындары дагы буюрса чечилип кала турган маселе катарындагы каралып жаткандыгын көрүүсү болот. Жол четиндеги жол таман таштары дагы буюрса каралып жатыптыр. Буюрса Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Көрүп кубансаңыздар болот. Бул видео атайын чет жерде жүргөн мекендештерибиз үчүн дагы кененирээк чыгарылыш. Көрүп ош шаарыбыз жөн эле турган жок, өнүгүп аттыр. Демек дагы да болсо алдыга жылыш экен. Шаар деген мындай таза макамга ээ болуш керек. Таза шаар болуш керек деген сөзгө ылайыктуу жер экендигин байкасаңыздар болот. Бул бир чети гана. Биз кийинчерээк дагы да болсо башка жактарды дагы тартып чыгарабыз. Бүгүн болсо дал ушул көчөгө көзүбүз түшүп турган үчүн азыр мен ар жактан эки жактарын сиздерге дагы кененирээк көргөзүп өтөйүн. Буюрса дал ушул жерлерге тротуар, жол таман таштары коюлат экен. Жигиттер талбай иштеп атышыптыр.
денсаулығына береке берсін, өміріне береке берсін. Тапқан тұтқандары берекелі болсын. Ардақтуу көрүүчүлөр, биз Алишер Навай атындагы көчөнүн четиндеги тротуар болчу аймагында бара жатабыз азыркы учурда. Асфальт азыр жаңы баскан үчүн ысык экен. Ошого баспай эле турайын. Ну, eski имараттарды караңыздарчы, мына eski имараттардын сырты. Мына ушул жерде мындай жолго чыгып кеткен кээ бир курулуштар же болбосо тестаттын тамактануучу жайы, мындан сырткары ар кандай нерселер болчу. Азыр алып койду эле мына кооздугу таза сонун болуп калды, караңыздарчы. Жогоруда бизге маек берген акебиз ол жакта чыгып кетет атына. Ой, жакшыбы? Бул жакты карап. Четтерин даусуна кичинекей менен жайышат экен. Мына чоң. Но филармония билесиздер, э? Рыспаев Кадыров атындағы филармония. Бұл жақ адаттағыдай эле жол деген, Достук көпірінің үсті. Келечек тарапына. Бұл жаққа бұйырса жарықтар қойылып, анан дагы да болсо суу өтүүчү каналча, анан тротуарды жаңылоо, анан сырткары экинчи катмардагы асфальт басылган үстүнө үчүнчү катмардагы басылат экен. Буюрса аз күндөрдө ушул жолдун ачылышы болуп калат. Тез жария YouTube каналы буюрса алдыга карай жылып бара жаткан учурубуз. Кайда кеттиң иним? Жок болдуңбу дегендерге биз барбыз Кыргызстан өнүгүү жолунда. Буюрса жаңы видеолорду чыгарып турабыз. Бизди колдоп туруңуздар.